Өгөй атасы тарабынан сабалган Рамазанды апасы таштап кетти. Өгөй атасы тарабынан сабалган 6 жаштагы Рамазандын энеси баланы таштап кетти. Бул тууралуу адвокат Шердар Абдыкапаров маалымдады. Анын айтымында учурда чоң энеси баланын расмий камкорчусу болуп калды. Рамазандын өмүрүнө зыян келтире турчу коркунуч жок. Ага кайрымдуу адамдар дагы деле жолугууга келип жатышат. Жана дагы деле болсо тамак аш, оюнчуктар жана канцелярлык буюмдарды жөнөтүп турушат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстандын эли, мунун бардыгы сиздердин жардамыңыздар менен болду. Жараткандын жардамы менен эми Рамазандын жашоосунда баары жакшы болот, деди жактоочу. Кытайдын башчысы Си Цзиньпин аскерлерин согушка даяр болууга буйрук берди. Кытай лидери Си Цзиньпин өлкөнүн жогорку аскердик жетекчилигине кайрылып, өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдүн коопсуздук маселелери күчөп жаткан шартта күчүрмөн даярдыкты ар тараптуу күчөтүүнү суранды. Бул тууралуу South China Morning Post маалымдады. Си Цзиньпин Бейжиңде Кытай элдик боштондук армиясынын командирлери менен сүйлөшүп жатып, Кытай армиясы согушка даяр болуп, өлүм менен кыйынчылыктардан коркпошу керек. Согуштагы жеңиштин ачкычы чыныгы күчүрмөн даярдыкты күчөтүү. Аскердик даярдык бул армиянын туруктуу жана борбордук милдети. Бул согуштук натыйжалуулукту жогорулатуунун негизги жолу, деди ал. Ошондой эле өлкө башчы Кытайдын аскердик өнүгүүсү жана бүткүл дүйнөлүк кырдаал жаңы доорго кадам таштады деп билдирди. Анын айтымында Кытайдын элдик боштондук армиясы дүйнөлүк деңгээлдеги согуштук күчкө айланышы керек. Буга чейин Си Цзиньпин өлкөнүн аскер кызматкерлеринин акылын жана күчүн согушка даярданууга багыттоого чакырган эле. Ал генералдарга жогорку деңгээлде даярдык көрүп, кынтыксыз толук ишенимдүү армия түзүүнү талап кылды. Кытайдын башчысынын билдирүүсү Пекин менен башка өлкөлөрдүн, айрыкча АКШ менен Тайвандын ортосундагы чыңалуунун кескин жогорулашынын, ошондой эле коронавирус пандемиясынын жана аймактык талаш-тартыштардын фонунда болду. Гонконгтук аскер эксперти Лян Гуаляндын айтымында Кытай армиясы Тоолуу Карабактагы аскерий кагылышуулардын тажрыйбасын, атап айтканда учкучсуз учуучу аппараттарды колдонууну изилдеп жатат. Алтынбек Сулайманов: Атамбаев абактан чыгып, Акаев менен Бакиевда Кыргызстанга кайтып келсин. Атамбаев да, Акаев менен Бакиевда акталышы керек. Мындай пикирин саясатчы Алтынбек Сулайманов жергиликтүү ЖМКлардын бирине билдирген. Атамбаевдин абактан чыгат деген сөздөргө оюңуз кандай деген суроого чыга берсин, мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде азыркы убакытта шектүү катары тергелип жаткан иштер боюнча, башка маселелер боюнча да таза чыгып атса, абактан чыксын. Ага катар Акаев менен Бакиевди да кайтарып алыш керек Кыргызстанга. Алардын үй бүлөлөрү менен эмес, өздөрүн эле алып келип, өз өлкөсүнө жашоого мүмкүнчүлүк бериш керек деп жооп берген Алтынбек Сулайманов. Гүмөндөр Абылов: Садыр Жапаров бийликке келсе эмне күн көрөрүңөрдү билип, жан айласы кылып жатасыңар. Куудул Гүмөндөр Абылов кыргыз элине кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештер, Кыргызда кулак укса курсак кайнайт деген таамай айтылган кеп бар. Болбосо 4-октябрдагы шайлоого чейин менин Жээнбековго жакшы пикир айткан 3 жыл мурунку видеомду Facebookка коюп алышып, бир топтору каргап шилешкенинен унчукпас болдум эле. Ал эми азыркы айта турган пикиримди менсиз да айтып жатышат. Ошентсе да сөз жебестерге мен да айткым келди. Баарынан да каныңды кайнатып, жаныңды кашайткан сөз жебестер 30 жылдан бери элди ушул акыбалга алып келгендер болуп жатат. Тилекке каршы. Эй жегиштер, сөз жебестер, силер карапайым элди ушунчалык кем акыл ойлоп, мынчалык кордобосоңор болмок. Жок дегенде азыр алдайм деп аракет кылбай күнөөңөрдү мойнуңарга алсаңар боло, Кудайдан коркуп. Силер сүйлөгөн сайын элдин кыжыры кандай келип жатканын билип жатасыңарбы? Андан көрө ичкен жегениңерди эртелеп казнага төгүп, күнөөңөрдү жеңилдете бергиле. Садыр Жапаров бийликке келсе эмне күн көрөрүңөрдү билип, жан айласы кылып жатасыңар. Уйкуңар качып, жаман түш көрүп, албарсы басып, тамакка табитиңер тартпай жатабы? Ооба, ошентип атасыңар. Элдин убалы оңой дейсиңерби? Акыйкаттыкка да кезек келерин ойлоп койсоңор болмок. Эми өз убалыңар өзүңөргө. Мугалимдердин маянасы 80 000 сом болуш үчүн экономикалык программа түзгөндөр бар. Мугалимдердин айлыгы көбөйсө жаманбы? Бир гана мугалимдердин эмес, СКС программасы боюнча бюджеттегилердин айлыгы баары көтөрүлөт. Буга акча кайдан табылат? Көрсө бар. Кыргызстанда ийкемдүү экономикалык саясатка келсек, кирешенин булактары ачылат экен. Ал үчүн бул программа менен жакшылап таанышышыбыз керек. Айта кетчү нерсе, бул программаны ойлоп тапкандар президенттикке талапкер эмес. Ошол үчүн жалган үгүт эмес. Билим берүү тармагына
программанын бюджети $350 миллион. СКС программасы аркылуу министрликке $2 миллиард түшүрүлүп, мугалимдердин айлыгы 80 000 сом болот. Биздин келечегибиз бар экен. Эгер мугалимдердин айлыгы 80 000 сом болсо, турмушу жакшырат.